рулдуу автомашиналарды жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салуу мөөнөтү узартылды. Руль оң жагындагы унааларды коммерциялык максатта колдонуу 2020 жылга чейин узарткан мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алды. Оң рулдуу автомашиналарды жүргүнчүлөр менен коммерциялык жүктөрдү ташууга тыюу салуу мөөнөтүн 2020 жылдын 1-январына чейин узартуу демилгесин Өнүгүү фракциясынан депутат Алтынбек Жунус уулу көтөргөн. Экинчиден, эми социалдык абал. 10 миңден ашык адамдардын ушу оң рулдуу автоунаа менен таксовать этип тиричилик кылышат экен. Токтотуп коюш оңой бир күндө. Бирок ошончо адамдарга жумуш ордун камсыздап берип анан токтотсок бул жакшы болот. Анан 2020 жылга деген демилгебиздин себеби биз ойлойбуз эми 2020 жылдары Кудай буйрса биздин кыргыз элибиздин жашоо шарты оңолуп калса, оң рулдуу автоунаалар барып өзүнөн өзү ошол керектөөдөн чыгып калат деген ойдобуз. Такси жагынан. Мурда күчүнө кирген мыйзам жоболоруна ылайык ага 2016 жылдын 1-январынан тарта тыюу салынган. Бул коомчулукта нааразычылык жараткан. Өнүгүү партиясы шайлоо алдында элге берген убадаларынын бири оң рулдуу унааларды акча табуу максатында пайдаланууга уруксаат берүү болчу. Өлкөдө 25 миңдей рулу оң жагында автомашиналар бар. Алардын 10 миңдейи аймактарды борбор кала менен байланыштырып, үй бүлөсүн багып, калк арасында көпүрө кызматында аткарып келишет. Түндүк түштүктү бириктирип турган жолдо элдер каттамдарда жалаң жеңил машина таксилерди тандашат. Автобус жок, өзүңүздөр билесиздер. Керек болсо мына 17 кишилик жанакы спринтер деп коебу, микроавтобус, ага дагы уруксат жок. Ошондуктан жеңил машинаны тандашат. Жеңил машинанын ичинен дагы комфорт жагынан дагы, эме жагынан дагы көбүнчө азыр оң рулдуу машиналар болот эсептелет. Ошон үчүн алардын көпчүлүк болгонун эске алганда, мисалы үчүн Жалал Абадтын өзүндө 200 такси дешет, Өзгөндө 200, Ошто 1000 дешет. Мисалы үчүн Кызыл Кыя, Баткенде дагы 500 болгондо деле өзүңүз эсептей бериңиз, канча адамдын үй бүлөсү багылып атат ушул жол менен. Өнүгүү фракциясы демилгелеп, парламентте кабыл алынган мыйзамга эми мамлекет башчысы кол койсо, ал күчүнө кирет. Бул чечим өз кезегинде 10 миңдеген кыргызстандык үй бүлөнүн турмуш шартына түз таасир этет. Кыргыз-Орус фонду насыя алуу шарттарын жеңилдеткенин жарыялады. Кыргызстандык ишкерлерге насыя берүү шарттарын жеңилдетүүгө фонддун кеңеши өткөн жумада Москвада өткөн отурумунда макулдугун берди. Белгилей кетсек, Кыргыз-Орус өнүгүү фондунун насыя алуу шарттарын жеңилдетүү маселесин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев көтөрүп, өткөн жумадагы отурумунда карап, фонддун жетекчилигине сунуштарын беришкен. Акчаны беребиз, возвратыбыз кандай болот? Бул акчаны биз жоготуп алсак, кийин кандай болот? Биздин жоопкерчилигибиз ал жагында коркунучубуз бар. Парламенттеги Өнүгүү прогресс фракциясы 19 февралдагы жыйынында Кыргыз-Орус өнүгүү фонду тарабынан берилүүчү кредиттердин шарттарын талкуулады. Депутаттар мурда аймак эли менен жолугушканда фермерлер насыя алуу шарттарын жеңилдетүүнү суранышкан. Фермерлердин айтуусунда Айыл банк жана РСК банк кредит берүүдө өтө оор талаптарды коюп келишет. Стереограф маалыматты карасак, 57 заявка менен кайрылса, 19 гана ишке ашып атат да. Негизичи 82% бул Чүй обласы, 10% Ысык-Көл обласы, 3% Жалал Абад, анан Ош обласы 1%, анан Баткен бул. То есть бул кредит алуулардын региондордо болгону өтө аз болуп, анан жанагы региондогу дыйкандардын кайрылуулары көп болгондуктан ушул маселе чыгып атат да. Биз азыр корпостон айыл чарбасыга мына теплицаларга бериш керек. Мына бул ассоциация түзүш керек. Азыр теплица курушуп атат азырчы. Алар эч кандай стандартка жооп бербейт. Эгерде 1 гектарга курула турган болсок, жок дегенде бир 100 миң доллар акча каражат кетет. Бизге азыр масштаб керек да. Алар российский жана сеттерге чыгышкан, алар айткан, биз Кыргызстандыкын алабыз, биз билебиз Кыргызстанда органический немелер, продукталар өсөт. Бирок күнүнө 20 тонна поставка кылабыз. Биздикилер жок дейт. Ошон үчүн биз ошолорду айтып атабыз, силер укрупнение кылгыла. Кыргыз-Орус өнүгүү фондуна Орусиядан каражат пайызы жок берилет. Экономикалык каатчылык алдында айыл чарбасын жана кайра иштетүү тармагын колдоо үчүн тобокелчиликтерге барып, насыя алгандан кийинки каникул убактысын алардын айыл чарба бизнеси киреше бере баштаган учурга чейин узартуу керектигин Бакыт Төрөбаев белгиледи. Предприятий у нас сейчас уже почти не осталось. Сейчас только у нас осталась земля, вода и фермеры. Азыркы экономикалык кризистен чыгуу үчүн бизде айыл чарба, жер, суу, фермерлерибиз гана бар. Ошондуктан биз ушул тармакты колдоп, тобокелчиликке барышыбыз керек. Сиздер долбоор бергиле.
карап көрөбүз десеңиздер, анда биз ийгиликке көптө жетебиз. Экинчиден мен сунуштайм, ишин баштап, бирок жакшы жылдыра албай жаткан бизнеске да каражат беришиңиздер керек. Мисалга, азыр кээ бир мекемелер бар, каражаттын жетишпестигинен долбоордо көрсөтүлгөн деңгээлге жетпей жатат. Аларды колдоого алса, жаңы баштагандардан батыраак жыйынтык берет. Депутаттар мындан сырткары чакан гэстерди жана эт комбинаттарын куруу үчүн кредиттерди берүү маселесин карап көрүү зарыл экендигин кошумчалашты. Ошондой эле кайра иштетүү тармагынын ишин кеңейтүүгө акча берүү, кээ бир ири долбоорлорду фонд өзүнө жоопкерчиликти алып модернизациялашы керек да дешти. Жыйынтыгында фракция дыйкандарга насыя берүүдө арыздарды кароону тездетип, пайызды азайтуу жана шарттарын жеңилдетүү тууралуу токтом долбоорун даярдап, аны жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүү жөнүндө чечим кабыл алышты. Кыргыз-Орус өнүгүү фондунун шарттарын жеңилдетип, үстөк пайызын төмөндөтүү жана кайтарым убактысын азайтуу зарылдыгын Айыл чарба илимдеринин доктору Жамин Акималиев да белгилейт. Эмне үчүн ушул фонд десен эмес малдарды идентификация кылбайбыз. Же болбосо азыр эми анча-мынча акча бөлүшүптүр, азыл тукум малды өндүрөбүз. Эмне үчүн мисалы мына айчар өсүмдүктөрүнүн сортторун чыгарууга, сапат туруктарды чыгарууга бөлбөйт. Чынын айтканда бул өзү айыл чарба азык түлүгүн экспорттоону уюштура турган, жардамдаша турган мекеме деп уюштурулган. Эми жанакыл маселе койгондон өзгөртүшүптүр. Жок, биз төмөндөттүк $1,5 миллион дейт. $1,5 миллион деген бул өзү карапайым дыйкан үчүн 100 миллион сом деген сөз. Аны кайдан табат? Менин оюмча, эгерде булар ошо кооператив болобу, башка майда чарба деле керек, себеби ошолор кедей дыйкандар алсын десе, дагы жанакыл төмөнкү көлөмүн акчаны дагы азайтыш керек. Ага өз жолунда чек койбош керек. Зиядин Исламович, саламатсызбы? Жыйынтыкта өтүп жаткан жумада Кыргыз-Орус өнүгүү фонду насыя берүү талаптарын жеңилдеткенин жарыялады. Ага чейин Өнүгүү прогресс фракциясы өзүнүн жыйынында аталган фонд насыя берүүдө шарттарын жеңилдетишин талап кылган болчу. Кыргыз-Орус өнүгүү фондунун насыя саясатын жөнөкөйлөштүрүүнүн мааниси эмнеде? Жакшы суроо бердиңиз. Чынын айтканда, бул Кыргыз-Орус фондусу дыйкандарга бүгүнкү күндө ошо кредит беришип атат. Бирок ошол эле мезгилде жанагы мөөнөтү аз болуп атат да. 5 жылда эле кайра кайтарууусун, толук кайтарууусун айтышып атат да. Бул туура эмес дегенбиз. Себеби дегенде, мисалга эгерде дыйкан бир бак тиге турган болсо, көчөт тиге турган болсо, ал 5 жылда өзүн актабайт ал депчи. Жок эле дегенде ага бир 10 жылдык мөөнөт менен бериш керек деген маселелерди койгонбуз. Андан тышкары дыйкандарды бириктирип кооператив түзүп, ошо кооперативдер ушундай демилгени көтөрүп туруп, аны көбүрөөк теплица курган болсо, ошондо бизге кичине бир жакшы бир жыйынтыгын берет эле да. Себеби биз мына Европа, Азия биримдигине, экономика биримдигине киргенине байланыштуу бизде бүгүнкү күндө ошо сатууга болгон шарттарыбыз түзүлдү да. Бул жагы мына Россияга, Казакстанга, Белоруссияга апарып биздин өзүбүздүн продукцияларды сатсак болот. Бүгүн бизде бүгүнкү күндө андай шарттарыбыз жок. Эмнеге? Себеби дегенде, бир дыйкан, ошол теплица курган дыйкан болгону балким 1 тонна помидор же 5 тонна бадыраң өндүрүшү мүмкүн. Ал ошону эле сатып туруп, ал токтоп калып атпайбы? Буну биз ар бир областка ушундай сунуштарды бердик. Ар бир областка ушу миңдеген гектарлаган теплицаларды куруш керек дагы. Ошолорду бир системага түшүрүп алышыбыз керек. Бир теплицаныкы продукциясы быштыбы, жеттиби, ал сатыш керек. Экинчисиники ошондон кийин даяр болуп туруш керек. Демек, бул бир жылы толук бойдон ошол Россияга мисалга помидор, бадыраңды биз сатыкка чыгарышыбыз керек да. Көпчүлүктүн эсинен чыга элек болуш керек. 2015 жылдын аягында Америка акчасы кескин көтөрүлүп кетип, $1 79 сомго чейин чыккан болчу. Өнүгүү фракциясы доллардын баасын арзандатуу демилгеси менен чыгып, доллар менен насыя алгандардын кредитин сомго которуу сунушун өкмөткө берген болчу. Бүгүнкү күндө бул боюнча иштер жүрүп жатат. Демилгени колдогондор көп болгону менен долларды күч менен арзандатуу экономиканы артка тартат деп буга каршы пикир айткан эксперттер дагы болушту. Сиздердин фракциянын акча саясаты багытында мындан аркы жумушу кандай болот? Туура, бүгүнкү күндө доллардын курсу өткөндө ошол 79 сомго чейин чыккан. Бирок азыр карасаңыздар, бүгүн
ошол доллардын курсу бир аз түшүп калды да. Бүгүнкү күндө 74 сомго чейин түшүп калды азырча. Ошол доллар көтөрүлгөндө биз фракцияда бул маселени дагы караганбыз. Ошол жерде улуттук банкты чакырып, өкмөттүн өкүлдөрүн чакырып, биз тапшырма берген болчубуз. Ошол жерде ушундай маселелерди көтөргөнбүз. Бүгүнкү күндө биз сомду канткенде биз кармап калабыз депчи. Ошондо биринчи тапшырмабыз эле ушул кредиттерди долларда эмес, сом түрүндө берүү боюнча. Андан тышкары Кыргызстандагы соода саттыктарды өзүңүздөр жакшы билгендей, азыр машина базарга барсак, ал жерде баардыгы машиналарын долларда сатышат. Же болбосо үй алабыз деп барсак, үй ээлери же ошол үй курган компаниялар бүгүнкү күндө баардык келишимдерди кыргыз жарандарга доллар менен түзүшкөн. Биз ушуларды айтып, бул туура эмес. Биз Кыргызстанда жашап аткандан кийин, демек кыргыздын сомуну сактап калыш үчүн биз өзүбүздүн ошондой алып сатууларыбызды кыргыздын сомунда жүргүзүшүбүз керек деген маселелерди койгонбуз. Андан тышкары ошол мурда биздин жарандар жана ипотека боюнча доллар түрүндө алып алып, бүгүнкү күндө кыйналып кеткенде, ушул ипотеканын дагы кайтарымын бүгүнкү күндө сом аркылуу төлөнүшүн бул маселе боюнча дагы биз айтып чыкканбыз. Көптөгөн ушул маселелер бүгүнкү күндө ошол чечилип калды десек болот. 6-чы чакырылыштагы парламенттин иштеп баштаганына 5 айдай убакыт болуп калды. Бул аралыкта шайлоо алдында берген убадалардын кайсынысын аткарууга жетиштиңиздер? Бүгүнкү күндө биз ошо элге койгон бир талабыбызды аткарып жатабыз десек болот. Себеби дегенде 2016 жылы февраль айында жана оң рулдуу таксилерге такси болгонго мүмкүн эмес деген мыйзам чыгып калган да. Анан ушул сыртта бүгүнкү күндө кризис болуп атса, эмне үчүн ал таксисттер бүгүнкү күндө иштешип, өздөрүнүн үй бүлөлөрүн бакканга укугу жок деп, ушул маселени көтөрүп, бул биздин программада да бары болчу. Фракция тарабынан, Өнүгүү прогресс фракциясынын тарабынан мыйзам иштелип чыгып, кабыл алынды. Демек биз ушу элге берген убадабыздын бир маселесин азыр бүгүнкү күндө чечип атабыз. Мыйзам өз күчүнө кирип, өз ушу элге болгон биздин убадабызды биз чечтик деп айтсак болот андан кийин. Зиядин мырза, суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Азыркы маалда элибизге эң керектүү болуп жаткан маселелер тууралуу кенен маалыматты көрүүчүлөрүбүз алды деген ойдобуз. Биз болсо Өнүгүү фракциясынын парламентте жасап жаткан жумушу, көтөргөн демилгелери, аларды чечүүнүн жолдору тууралуу кийинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы айтып беребиз.